Эч кайсы пайгамбардын атынан же башка эч кайсы пайгамбарлардан же адамзатынан эч кимдин атынан касам ичкен эмес. Аллах Таала Куранда ошо пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын атынан касам ичкен экен. Демек, мунун өзү Аллахтын астында пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдын даражасынын бир деңгээлде бир улук бир зат экендигинен кабар берет дейт да. Кала Таала, Аллах Таала Куранда Хижр сүрөсүнүн 72-аят экен, мындай дейт. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Лаамрука иннахум лафи сакратихим яъмахун. Бул аят Лут алейхиссаламдын коому туурасында түшүптүр, билесиздер. Куранда негизи Лут деген пайгамбар бар. Лут алейхиссаламдын коомун ушундай бир жаман бир адат менен белгилүү болгон. Аллахтын азабы келип, алардын баары өлгөн. Алар жашынакай аялдары турса, аялга кызыкпай, эркектин аркасына көз артып, эркектин артынан кетип, эркектерге кызыгып, эркектерге ашык болуп, эркектерге тийип калган экен да. Ошондуктан шариятыбызда бул арам, чоң күнөө болуп эсептелет. Кимде ким ошол нерсени дурус деп шариятка моюн бербей турган болчу болсо, капыр болуп кете тургандай деңгээлдеги абал. Азыр бизде Кудай андан сактасын, бул бир вирус. Мындай нерсе вирус, жана адамдын колу сөөгү чирип гангрена болуп баштаса кесип салыш керек болгондой, мындай вирустарды кесип сала тургандай деңгээлдеги шарияттын назарында ушундай бир оору кесел да. Азыркы кезде болсо кээ бирөөлөр демократиянын атын жамынып алып, демократия деген ушундай, булар коомдогу азчылык, билесиздер, муну шааз деп коет. Арабтарда да шааз деп айтат. Современный, азыркы биздин современный элдин тилинде да шааздар деп коет экен. Шааз деген өзү редкий деген маани берет, арабчадан кыргызчага которгондо. Анткени булардын табияты редкий болуп калган адамдар, адам өзү табияты башка противоположный полду каалаш керек эле, ошого тартылыш керек эле. Булар болсо келип өзүнө окшогон эркек ашык болгон, булар шааз, редкий адамдар деген мааниде ушундай азыркы элдин, коомдо ошондой бир сөз бар экен. Бул шарияттачы эч качан адам баласын демократия, чыныгы демократия өзү шариятта. Бирок демократия дегенде ибахия деп коет шариятта. Ибахия дегенде каалаганыңды кыла бер, каалаганыңды иче бер деген эч качан эч кайсы динде андай уруксат берилбейт. Мисалы үчүн өзүңдүн кызыңды алып бер, өзүңдүн энеңе үйлөнө бер дебейт. Керек болсо дини жок жашагандар дагы, акыл эси нормальный, акыл эсине вирус кирбеген адам ал мындайга жол бербейт. Демек, азыркы кезде адам баласында ушундай экен да сыноо. Азыркы кезде бүгүнкү күндө Кыргызстаныбызда, ошол Бишкек шаарыбызда ошондой нерсе менен өзгөчөлөнгөн биздин кээ бир тилекке каршы бир карын майды малак чиритет болуп, бир карын майдын баарын чиритип аткан биздин кээ бир ошол адашкандардын жолуна түшүп кеткендер жок эмес. Тооба кылыш керек, кайтыш керек. Кимде ким ошол нерсени дурус деп туруп шариятка моюн сунбай турган болчу болсо, анда ал адамдын ыйманына залака кетет. Ошондуктан биз балдарга туура таалим, тарбия бергенге аракет кылышыбыз керек. Куранда ошол Лут алейхиссаламдын окуясы баяндалган. Мына ушул жерде Аллах Таала пайгамбардын атына касам ичип айтып атат да. Лаамрука, сенин ушундай окмуш бир, көркөм бир өмүрүңө касам ичем деп атат да. Пайгамбардын өмүр жашоосу өзү көркөм болгон, туурабы? Демек, сенин ушул көркөм бир өмүрүңө касам ичем деп атат да. Иннахум, ошол Лут пайгамбардын коому, ошол жанагы эркек ашык болгон оору менен, вирус менен ошого чалдыккандар, лафи сакратихим яъмахун, ошол өздөрүнүн адам ошо менен алек болуп ошондон чыга албай калды деп Алла Таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын аты менен касам ичип туруп ушул нерсени баяндап атат. Куранда билесиздер, Куранда пайгамбарлардын көптөгөн пайгамбарлардын окуясы айтылган.
капыр коомдордун, Кудайга ишенбеген, Кудайга тил тийгизген, Аллахтын өкүмүнө моюн сунбаган коомдордун баяндары айтылгандагы жана Аллахтан аларга кандай азап келген болчу болсо, мына ошол азаптарды дагы не кылган, кандай азап болгон, кандай Алла Тааладан жаза келгендигин Куран өзү бизге баяндап койгон да. Ошондуктан Аллах Таала бизге өзү туура түшүнүк берсин, балдарыбызга ыйман берсин, балдарга чыныгы ошол эркек эркектин ролун аткарып, аял киши аялдын ролун аткарып, ушундай бир жогорку бир деңгээлде чыныгы бир Кудайга болгон бир кулчулукту кылып жашап өтүүгө Кудай Таалам баарыбызга тоофук берсин. Ошондуктан бул демократия десе эле абсолюттук деңгээлде бардык нерсеге уруксат берген демократия жок. Биздин кыргыздын жөн эле каада салтын алсак деле, кыргызда кыздын орду өзүнчө болгон, эркектин орду өзүнчө болгон. Азыр аялдардын укугун көтөрөбүз, анан ошондой жанагындай шааздардын укугун көтөрөбүз. Булар бир оору экен, ал экен, бул экен деп аларды түшүнгөн, аларга боор ачыган адамдар чыгып атат да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кече жума баянда да айттык да, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадис бар. Адамдын каны шариатта эч качан экинчи бир адамга адал эмес. Мындайча айтканда адамды өлтүрүүгө уруксат берилбейт. Бирок үч учур болгондо адамды өлтүрсө болот дейт экен да. Адамды өлтүрсө болот дегенде адамдын каны адал болот, бирок самасут кылып көрүнгөн адам өлтүрө албайт. Ошол шарият чечим кылат, өкүм кылат дагы, ошол шариаттын чечими менен ошол адам жазага тартылат экен. Биринчисине десе ас-саййибу зани. Ак никесинде аялы туруп, же ак никесинде күйөөсү туруп, ошого чөп салган, алажипти аттаган адам никесиз экинчи бир аял менен алакага барса, же никесиз экинчи бир эркек менен алакага бара турган болчу болсо, эгерде шарият өкүмү жүрө турган болчу болсо, анда ал адамга өлүм жазасы. Ражим деген сөз бул өлүм деген сөз да. Эмнеге? Экинчи маселе. Экинчи ким десе, ан-нафси лин-нафс дейт да. Бир адамды кокустан өлтүрүп алса, өлтүрүп койсо, ошол өлтүргөндүк үчүн албетте териштирүү болот, сот болот, аркы болот, берки болот, ошондон кийин чечим ошол болот. Эгерде кечирип койсо, ал кечирип койсо өзүнүн иши. Бирок атайлап өлтүрүп кое турган болсо, зулумдук менен өлтүрө турган болсо, ошого жараша бүт шариатта сот өзүнүн эрежелери бар, тартиптери бар, биздеги сот системасында эле. Ошол системалар бүт электерден баарын өткөндөн кийин, анан кийин мусулман казысы, соту чечим чыгарса, ошол өлүм жазасына тартылат. Анткени көзгө көз, кулакка кулак, колго кол, бутка бут дейт. Ошон үчүн бир адам бирөөнү мындай кылып бетке согуп, көзүн чыгара соксо, көзү көрбөй калса, фик китептерде келет. Көзгө урду бирөөнү, көзү көрбөй калды, же зрениясы слабыйлашып калса, ошол ийнени отко кызытып туруп, баягы урган адамдын ошол оң көзүн бирөөнүн оң көзүн залап, ошол оң көзүнө эмен алып келип, ийнени кызытып келтирип туруп ошентип неметет дейт да. Ысыкка неметкенде, адамдын көзүн немететкен дагы, анан ошол нерсенин өчүн алыш керек дейт да. Касас деген нерсе бар шариятта. Касас дегенде, эгер сен бирөөнүн бир манжасына зыян жеткирсең, же бир көзүнө зыян жеткирсең, же бир кулагына зыян жеткирип, кулагына бир соксоң, кулагы укпай калса, сага дагы ошондой шарият чара колдонот. Мисал үчүн бирөө сени келди дагы ойдо жок жерден эле бир сок деле кулагың тарсылаң жарылып калды. Эмне кылат десе, сен сотко барасың. Сот иликтөө жүргүзөт. Чындап эле эч бир себепсиз сени ургандыгы анык боло турган болчу болсо, шарият келет дагы, ага дагы өзүнө да ошондой чара колдонот дагы, келет дагы, ошондой бир деңгээлде анын тарсылдагын жара тургандай деңгээлде атай күч колдонуу менен анын өчүн алып берет. Шарият ушунчалык деңгээлде баягы эч бир адам экинчи бир адамга зулумдук кылууга жол бербейт. Шариаттын максаты бирөөнү өлтүрүү же бирөөнү жазалоо максат эмес. Шариаттын максаты бир адамдын экинчи адамга бир акысы өтпөсүн, бир адам экинчи адамга зулумдук кылбасын деген максатта болот бунун бардыгы. Ошондуктан үчүнчүсү айтты: ат-тарику лил жамаати, ат-тарику ли динихи ал-муфарику лил жамаа. Динин таштап,
мусулмандар жамаатынан башка динге өтүп кеткендер өлүм жазасына тартылсын дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 3 учурда адамды шарият өлтүрсө болот дейт экен. Шариятта. Качан десе, биринчиси ошол жанагынтип ала жипти аттаса, никеси туруп. Эгерде Алла Таала кимде ким ошондой, мисалы үчүн турмушта болот да, жана зына кылып койгондор көп. Азыркы биздин заманда никесиз жол менен арам зына кылып койгондор толтура. Ошону айтып мактангандар толтура. Алла андан сактасын, наузу билля. Сен бир кылмыш кылып койдуңбу ошондой? Күнөө бөлүнөт. Күнөө Кудайга күнөө болот. Адамдардын акысына кирип кеткен күнөөлөр болот. А бул эки тарап макул болуп кылса деле, бирок бул Кудай өзү жараткан, Аллах өзү тыйгандыктан эки тарап макул болса да бул күнөө болуп эсептелет. Демек, бул адам күнөө кылды. Демек, Алла жашырып койду. Кээде адам баласы күнөө кылганда Алла Таала кээ бир күнөөнү жашырып коет экен да. Алла жашырып койдубу? Эч ким билбей калдыбы? Тобо кыл. Тобо кыл, ошол кылган күнөөң үчүн жараткан Аллах Тааладан кечирим сура, ыйла, өкүн, экинчи ошол күнөөнү кылбайм де, иншалла Аллах Таала кечирет. Кээде адам баласы Алла жашырып койгон күнөөнү кайра алып чыгат экенбиз да. Кээде адамдар мактанат да. Кыргызда аябай бир көркөм бир накыл сөз бар да. Кыңыр иш 40 жылда деп коет экен. Кыңыр иш 40 жылда. Кимде ким бир туура эмес бир ишти кыла турган болчу болсо, туура эмес бир ишти жасай турган болчу болсо, Алла Таала кээде жашырып коет экен. Бирок 1 жыл жашырат, 2 жыл жашырат, 10 жыл жашырат, 20 жыл жашырат. Бирок 40 жылдан кийин баягы кылган кылмышың кылт этип чыгып калат экен. Мен жашоомдо бир нерсе болду да. Мектепте окуп жүргөн кезде, бул 2000-чи мектепти бүткөн эле кез болуш керек. Где-то 2000-чи жылдарда, 98-чи жылдарда мектепти бүткөндөн кийин учурлар болуш керек. Бир сөз сүйлөгөм. Bir adam турасында. Мен Египетте жүрсөм чалды. Кыргызстанда эмес болчумун. Ал адам менен бир ошо 2000-чи жылдан бери сүйлөшпөйбүз да, мамиле жок. Мында бир 5-6 жыл мурун чалды да. Алло, салам алейкум деди. Сиз баланчасызбы деди. Ооба, мен десем. Мен ушундай сизден сөз угуп атам. Мен турасында ушундай деген экенсиз. Деп бир жамандаган маанайдагы бир сөздү айтты да. Сиз чындап мен жөнүндө ушинтип айттыңыз беле деди. Мен айттым. Ооба. Сиз жөнүндө айтканмын. Бирок бузук телефон мен сизди мактап айтканмын. Мен сиздин жакшы сыпатыңызды айтканмын. Бирок 20 жылдан кийин баягы адамга баягы сөздүн тетириси жеткен да, жамандады болуп, жаманатты кылды болуп жеткен. Арадан мектепте окуп жүргөндөгү сөз эми арадан 2020 жылдар болуп атат да, 5 жыл мурун болуш керек. Мен ошондо ошол нерсени эсиме келди да, кыңыр иш 40 жылда деген. Демек, кээде адам бир иш кылса, мен өзүм тажрыйбамда көрдүм, 20-25 жылдан кийин ошол мен бир айтып койгон сөз, ито мен бирөөнү мактагам. Бирок ал бузук телефон болуп отуруп, ага жаманатты кылды болуп жетип, анан ал киши мага чалып, анан менден тактады. Анан мен айттым, жок, мен момдай деген десем, кечирип коюңуз, Алла разы болсун, анда туура эмес түшүнүктөр болуп калган окшойт деп, ошол менен телефонун койду да. Мен ошондо эметтим, демек адам 20 жыл мурун бир нерсени сүйлөсө деле, 20 жылдан кийин ошол сөз келе берет экен да. Ошон үчүн кыргыз ата бабабыз кыңыр иш 40 жылда деп бекерден бекер айтпаптыр.
Ошондуктан кылмыш кылдыңбы? Күнөө кылдыңбы? Кудайга күнөө кылдыңбы? Бир адамдын акысына кирдиңби? Билбей калды деп кыдыңдап сүйүнбөй эле кой. Амал дептерге Алла Таала периштени коюп койгон. Адам унутуп калышы мүмкүн, бирок ал периштелер Алланын өкүмүн аттабайт. Алар унутпайт. Алар малейший нерсенин бүт бардыгын амал дептерге жазып койгон. Ошондуктан кыңыр иш кылдыңбы? Ката иш кылдыңбы? Бүгүн тообо кыл, өкүн, кайгыр, ыйла, Алла ошол күнөөмдү жаап, жашырып жок кыл деп дуа кыл. Пайгамбарыбыз Айша энебизге жанатып айтат го. Айша энебиз айтат, кадыр түнгө туш болсок эмне деп дуа кылайлы дегенде, Пайгамбарыбыз Айша энебизге айткан: "Аллахумма иннака афуун тухиббул афва фа'фу анни." Көпчүлүгүңүздөр билесиздер. Ey Allah'ım sen afu zatsın. Tuhibbul af, keçirgendi жақшы көрөсүң. Fa'fu anni, menin күнөөмдү кечир. Ошондо гуфрана афу деген нерсе бар. Аллахумма гфир лана ва ливалидина деп дуа кылып атпайлы? Гафара десе бир нерсени жаап койгондо айтат дейт алымдар. Ал бир күнү болсо бир күнү ачылышы мүмкүн дейт да. Афу деген сөз жана пайгамбарыбыз Айша энебизге айткан. Аллахумма иннака афуун тухиббул афва дегенде, аф деген сөз түп тамырынан удай жүрүп салганда айтат экен да. Аллахумма афу, ey Allah'ım sen күнөөлөрдү түп тамырынан жууп жок кылуучу затсың. О тухиббул афва, пенделердин күнөөсүн түп тамырынан жууп жок кылганды жакшы көрөсүң. Фа'фу анни, менин дагы ката күнөөлөрүмдү түп тамырынан бери жууп жок кылып сал. Эч качан күнөө кылбагандай бир пенделердин катарына кош деген бир Аллага жалынуу бир дуа экен да. Ошондуктан жараткан Аллахым эч кимибизди дүйнөдө да, акыретте да шерменде кылбасын. Азыр бизде ушундай болуп калды. Адамдын айыбын жашырыш керек эле, бирок биз адамдарга ойдо жок жерден бир айыбы тагып, аны күнөөлөп, анан албай куш ошо менен балеленип, ошого переживать этсе, бияктан ошондон рахат ала турган болуп калдык да. Мусулмандар бир бизди сахабалар, табииндер, алым олиялар, биздин мурунку үммөт башка таквалык жолу менен кеткен болчу болсо, биз азыркы бүгүнкү күндөгү мусулмандар, бүгүнкү күндөгү үммөт бири-бирибизди ушактап, бири-бирибизди фасыкка чыгарып, бири-бирибизди кафырга чыгарган жол менен кетип атабыз. Биздин ыйманыбыз эле болбосо, таквалыкка келгенде шайтандын тузагына жаман илинип атабыз да. Шайтан ары кармап чабып атат, бери кармап чабып атат. Шайтан бизди каалагандай калчап атат. Биз ошого моюн сунуп берип атабыз. Ошондуктан жанагы айта турган болчу болсок, шарият пайгамбарыбыз айтты, 3 адамдын каны адал болот деди. Биринчиси эмне десе, ошентип жанантип зына кылганда дейт. Никесиз жолго барганда. Мындай светтик көз караш менен карай турган болчу болсо, эки тараптан өздөрү макулдук болуп атат. Чоң кишилер өздөрү чечет деп коет. Динсиз эмес көз караш менен карасак, бирок диндин көз карашы менен карасак, шарияттын көз карашы менен карасак, бул эки адам Аллах Таала могул жерден аттабагыла деген жерде аттады. Адам ата менен Хава энен жебегиле деди, жеди. Демек шарият боюнча бул маселеси башка. Ошондуктан шариятыбыздачы эч качан эркекке да, аялга да абсолюттук эркиндик болбойт. Аялды да так этип тизгинден тартып туруш керек. Эркекти да тизгинден тартып турган устаздар, аалымдар болуш керек. Ошон үчүн шариятта аялың адал. Бирок ай сайын бир белгилүү бир күндөр болот. Ошол учурда аялың арам болот. Жакындык кылсаң күнөөкөр болосуң. Чоң күнөө болот. Адал десең капыр болуп кетесиң ошол учурда. Көрдүңбү шарияттын чеги, шарияттын нормасы, шарияттын тартиби ушунчалык. Ошондуктан биз шарият токтоо деген жерден токтошубуз керек, шарият рухсат берген жерде жүрүшүбүз керек. Эгерде биз каалагандай жүрүп, каалагандай кыла бере турган болчу болсок, анда биздин мусулманчылыгыбыз каякта калды, дин каякта калды, биздин мусулманчылыгыбыз каякта калды.
Ошондуктан азыркы күндөгү жанагыл левата дейт го шариятта. Левата деген ошол эркек эркекке ашык болуп калуу, бул оору эмес. Бул коомдогу вирус. Эгерде вирус жайылып баратса, аны кесип алып салбаса, ал күчөйт. Мисалы үчүн бир адамдын сахары болсо, анан монтип баягы гангрена болуп жөнөсө, могул жерден кесип салбаса, 3 күндө могул жерге чабат. 5 күн тийбей койсо могул жерге чабат. Ал чирик сөөк ушунчалык тез чирип жөнөйт экен. Гангренаны билесиздер да, көптөр билет бул жерде. Демек, бул коомдогу ошондой никесиз жол менен алака кылгандар, булар коомду бузган, жанагы гангрена сымал дейт да. Азыр могул биринчи муун гангрена болуп сөөк чириди. Могул жерден врачтар кеспесе, 1 күн жон койсо мээрге жетет. Дагы 8 саат койсо маяка жетет ужечи. Демек, буну кесип салуу зыян. Бирок жон койсо бир жумада адам өзү набут болот. Демек, кесип салуу зыян. А бирок жон койсо андан дагы чоң зыянга учурайбыз. Ошондуктан шариятта ошондой кылык кылгандарга алаканы адал. Эгерде шариятка казынын колуна түшө турган болчу болсо, аларга шарият казысы ошондой өкүм чыгарыш керек эле. Ошон үчүн Сауд Арабиясында азыр да ошондой. Иранда да ошондой. Кээ бир ислам өлкөлөрүндө ошондой. Дубайда дагы азыркы күндө ошондой. Дубайга барып, же болбосо Сауд Арабиясына барып туруп, ошондой никесиз жол менен кармалганың тастыкталса, Кыргызстанга бербей туруп ошол жактан Алланын жазасын колуңа берет. Ошондуктан Аллахым биздин күнөөлөрүбүздү жашырып койду. Биз тобо кылайлы. Ошондуктан жана антип шариятта күнөө деген нерселерге рухсат бергенден этият болойлу. Өзү шариятта ушундай эреже бар, кечиресиздер, бүгүн тема ушундай, негизи бул жакта башка маселе эле. Мындай эреже бар да. Ар-ридо бил куфри куфр деген эреже бар. Динден чыгып турган ишти жасап жатса, ошого разы болуу капырлыктын белгиси деген. Демек, бир мусулман баласы бир шариятка каршы бир туура эмес иш жасап жаткан болчу болсо, ошолорду колдоо, же ошолорго колдоо көрсөтүү, же ошолорго эч кандай жаман көрүү, реакция кылбай коюунун өзү ошо капырлык ишине разы болгондой болот. Бул жаман нерсе. Анткени бул адамды ыймандан кол жууп коюуга алып келе турган нерседер. Ошондуктан ыймандын эң алсызы ушундай жаман нерселерди көргөндө жок дегенде жүрөктөн жек көрүп, жаман көрүп туруш ар бир мусулман баласынын милдети. Аллахым өз оңдосун. Мынакей Лут коому ошондой болду. Аллахтан азап келди, бардыгы өлдү, жок болду. Демек, булардын баары бизге үлгү. Алла Таала балдарыбызга, кыздарыбызга ыйман берсин. Чыныгы мусулманчылыкты кармап жашоого, Куран сүннөттүн таалим менен жашоого Кудайым өзү балдарыбызга ыйманын сап берсин, ушундай бир тауфик берсин Аллахым. Мына ушул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аты менен касам ичти да ушул жерде. Лут алейхиссаламдын коомун айтып туруп, Луттун коому дагы эле өздөрүнүн адашуусунда токтолбой кетип атат. Токтолгон жок алар деп туруп, бирок пайгамбар алейхиссалату вассаламдын аты менен касам ичти дейт да. Мындай дейт: "Ва хада нихаяту та'зим ва гаятул бирр ва ташриф." Кал Ибн Аббас радияллаху анхума: "Ма халакаллаху ва ма зара ва ма бара нафсан акрама алейхи мин Мухаммад." Аллах Таала жер бетинде Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдан ыйык болгон, жогору болгон эч бир махлукту жараткан эмес. Ва ма сами'туллаха aqsama bi hayati ahadin ghayrihi. Мен Аллах Тааланы пайгамбардан башка эч бир адамдын өмүрү, жашоосу менен касам ичкенин көргөн жокмун деп Ибн Аббас радияллаху анху пайгамбарыбыздын иниси мына ушинтип бизге тафсирлеп берип атат. Демек, пайгамбарыбыздын орду ушунчалык экен,
пайгамбарыбыздын орду ушунчалык болгондуктан эч бир пайгамбардын аты менен касам ичпеген. Керек болсо башка пайгамбарларга я эй Яхья, эй Иса, эй Муса деп кайрылган болчу болсо, Юсуф, эй Юсуф деп кайрылган болчу болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга я айюхан наби, эй менин пайгамбарым деп пайгамбарга башкача бир тон менен, сыйлуу сый менен Аллах Тааланын кайрылгандыгын көрөбүз да. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чындап Аллах Тааланын хабиби. Андан кийин бардыгыбыз билебиз. Ясин вал Кур'анил хаким иннака ламинал мурсалин аля сиратин мустақим танзилал азизир рахим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ясин дегенде Куранда 29 сүрө бар. Куранда 29 сүрө ушундай тамгалар менен башталат. Буларды тафсир илиминде, Куран илимдеринде, улумул Куранда хуруфул муқаттаат деп коет. Хуруфул муқаттаат дегенде кадимки эле тамга деген сөз да. Маани бербейт. Бул аяттардын тафсиринде мисалы үчүн Ясин, Тоха, Коф, Нун, вал қалами ва ма ястурун, ва ма анта би ни'мати раббика би majnun деген сыяктуу эмелер бар го, аяттар. Мисалы алиф лам мим заликал китабу ла райба фих деп Куранда ошол 29 аят ушинтип башталат. Бул аяттардын тафсирлерине келгенде аалымдар ар кандай божомолдорду айтат, бирок 100% муногул маани, муногул аяттын мааниси могул маани берет деп эч ким айта албайт. Эми ушул жерге келгенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламна Ясинде келгенде риваят бар экен. Абу Мухаммад Макки деген адам айтат, аннаху руия анин наби саллаллаху алейхи вассалам аннаху қол, пайгамбардан риваят бар экен ушундай, ли инда робби ашарату асма. Аллах Таала мени 10 ысым менен атады дейт. Ва закара мин анна минха Тоха, Ясин. Жана ошолордун катарында Тоха жана Ясин деген. Демек, ошон үчүн жана кээ бир балдарыбызга биз Ясин деген адамдар бар го, мусулмандар. Эмнеге дегенде, ошол кээ бир аалымдар ошо Ясин деген бул пайгамбардын аты дейт. Кээ бир аалымдар айтат да, бул туурасында тафсиринде нак 100% эмнени айтып атканын бир Алла билет. Бирок кээ бир аалымдар ушундай ыктымалдарды, божомолдорду айтат. Ясинден максат бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дейт. Анткени аяттын мааниси ушундай. Ясин вал Кур'анил хаким деп туруп эмне деп атат? Иннака ламинал мурсалин. Чындыгында сен Аллах жөнөткөн пайгамбарсың. Аля сиратин мустақим. Туура жолдогу пайгамбарсың. Танзилал азизир рахим. Аллах Таала түшүргөн Куранды сен жеткирип атасың деп атат да, Ясиндин башында. Ошондуктан кээ бир аалымдар айтат экен, Ясин бул пайгамбарыбыздын аты. Бирок Куранда Ясин деп жазылат. Кээ бирөөлөр балдардын атын Ясин деп койгон да, Ясин деген адамдар көп, мусулмандар. Бирок жазганда Куранга адеп сактап арабтар Ясин деп толук жазат да. Анткени Курандагы Ясиндин шеклине окшоп калбасын дейт. Адеп сактап араб өлкөлөрүндө көп Ясин дегендер. Документке жазылат да, Ясин деп жазылганда именно Курандагыдай текст менен жазбайт. Анткени Курандын тексти бул Куранга окшоп калат да. Бирок баласынын атын кимде-ким Ясин деп койсо, Ясин деп туруп сөзмө-сөз келтирип туруп ошентип жазат. Демек, Ясин бул пайгамбар алейхиссалату вассаламдын аты дейт. Демек, могул жерде кээ бирөөлөр айтат, жок, бул Ясин деген пайгамбардын аты эмес. Ясин деген бул Аллах Таала пайгамбарыбызга кайрылып атат дейт. Ясин деген мааниси я саййидал мурсалин. Пайгамбарлардын саййиди деп кайрылып атат дейткенде, кээ бир тафсир алымдар ушундай эткен. Кыскасы, могул жерде Ясинди келтирген себеби ошол болуп атат. Аллах Таала Ясин сүрөсүндө Ясин, Мухаммед деп атат. Вал Кур'анил хаким жана улуу Куранга Аллах Таала касам ичип атат. Демек, ушул жерде Аллах Таала Куранга касам ичти жана Мухаммед пайгамбардын атына касам ичти дейт да.
Демек, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдын орду Аллахтын астында канчалык экендигин бизге түшүндүрүп бергиси келип атат устаз шейх Калды Ияд. Тохада да ошондой. Куранда Тоха деген сура бар, Тоха ма анзална алейкал Кур'ана литашқа. Куранда Тоха сүрөсүн карасаңыздар, Тоха бул деле ошондой. Жанагы хуруфу муқаттааттарга келет да, бунун бар хакыйкатын бир Алла билет. Тафсир алымдар жөн гана ыктымалдарды айтат, 100% момайнды айта албайт. Бирок ошол эле кезде кээ бир алымдар айтат, жанагы риваяттарга таянып, пайгамбардын Ясин деген Тоха деген аты бар дейт да. Ошон үчүн кээ бир адамдардын Тоха деген мусулмандар бар, Тоха. Тоха да өзү. Анан бу Тоха деген Мухаммед пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир аты дейт да. Куранда Аллах Таала Мухаммед пайгамбар Тоха деп атаган дейт. Кандайча десе, Куранда карасаң, Тоха ма анзална алейкал Кур'ана литашқа. Эй Тоха, биз Куранды сага бактысыз болуп калуу үчүн түшүргөн эмес деп атат да. Анткени кийинки аяты дагы как будто пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кайрылып, эй Мухаммед, Куранды биз сага саллаллаху алейхи вассалам бактысыз болуп калуу үчүн түшүргөн жокпуз деп атат да. Демек аяттын сыякул ая деп коет, аяттындай кетиши өзү. Ал жерде Тохадан максат ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аты деп айтканга өлгө түзүп берип атат да, шарт түзүп берип атат. Демек кыскасы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Тоха деген, Ясин деген аттары бар деп алымдарда ушундай пикирлер бар экен. Муну биле жүргөн жакшы болот. Мусулмандарда мындай аттар көп. Албетте ошо окшогон риваяттарга, ошо окшогон айтылган хадистерге таянып, ушул алымдардын айткан тафсирлерине таянып, анан биздин ата баба Тоха, Ясин деген балдарга ат коюп келген. Өзгөчө мусулмандарда көп. Ва хака Абу Абдуррахман ас-Сулами ан Джаъфар ас-Садиq рахимахуллах аннаху арад я саййиду мухатабатан ли набийи. Алеми имам Джаъфар Садиктан риваят бар экен. Ясинден максат я саййид, жанагындай эле я саййид ал-мурсалин деп аталган дегендей маанилер бар экен. Дагы башка маанилерди айткан бул жакта. Кыскасы бул жерде ошол Ясин вал Куранил Хакимдин көп тафсири болду. Bir канча тафсир бар. Ошонун бир тафсиринде Ясин деген Мухаммед пайгамбардын аты деп атат да, вал Куранил Хаким дегенде, демек Аллах Таала Куран менен касам ичип атат, жана пайгамбардын өзүнүн Ясин деген аты менен касам ичип атат. Эмне касам ичип атат десе, иннака ламинал мурсалин. Албетте акыйкатта сен Аллахтын несиң деп атат, элчисиң деп атат да. Демек ушул жерде Аллах Таала Куранда пайгамбардын аты менен Аллах өзү ант ичип туруп, мен ант ичем сенин өзүңдүн атыңа, сен менин пайгамбармысың. Иннака ламинал мурсалин дегенде, сен менин пайгамбармысың деп айтып атат. Караш, субханалла, демек Аллах Таала ушундай касам ичип аткандыгынын өзү пайгамбарыбыздын орду Аллахтын астында канчалык экендигин баяндап атат дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан дейт хадисте, ана саййиду, мо үстүндөгү риваяттар ушул элемелер бар экен, ушул кайталап мен көп нерсесин аттап кетип атам, негизги баягы пикирди айтып элечи баяндап. Көп кайталана берсе анткени көп риваяттардан анткени булар алымдар ушундай китептерде өзүнүн сөзү куруу болбош үчүн бир маани айтып туруп ошого тиешелүү 10 хадисти келтирип коет. 10 хадисте бир эле маани айтылат, ар бирин которуп айтып берсе, адам тажап кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн мен дагы баягы нерде дагы калып атат, аттап кетип атам, анткени ошол эле маани баяндаган алымдардын сөздөрүн, хадистерди келтирип атат. Кийинки хадисте мындай деп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, ана саййиду валади адам вала фахр. Мен адам баласынын ичинен эң саййидимин, вала фахр, жана мен муну мактанбайм, Кудайга шүгүр кылып айтам деп атат да. Ошондон биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салават айтканда көбүнчө Мухаммадин саййидина Мухаммад деп саййидина деген сөздү кошобуз да, сияда сөзүн кошобуз. Анткени неге дегенде, ошол жерде саййид деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүн ана саййиду валади адам, мен адам баласынын саййидимин, өзгөчөсүмүн, улугумун деп туруп өзүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ушинтип баяндап атат.
Demek ушул жерде хадисте сайид деди. Демек Ясин дегенде я сайидал мурсалин дегенге ушул далил болуп атат. Пайгамбар өзү ана сайид валади адам деп айтып атпайбы дегенге бул дагы кубаттоо болуп атат да. Кийинки аятта дагы Алла Таала пайгамбарыбызга касам ичкендиги туурасында могу Балат сүрөсү Куранда 30-парада Балат деген сүрө бар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد деп келет го. Ошондой айтып атат. Ушул жерде لا أقسم بهذا البلد дегенде бул жерде да ошону айтып атат да. أقسم به وأنت به يا محمد حلال. Демек لا أقسم بهذا البلد дегенде Аллах Таала мен ушул шаарга касам ичем деп атат. Аллах Таала Мекке шаарына касам. Бихадал баладта максат Мекке дейт да. Аллах Таала Куранда Мекке шаарына касам ичкен. Ва анта хиллун бихадал балад, жана сен ушул шаарда тургандыгың үчүн мен ушул шаарда Мекке шаарында тургандыгыңа не касам ичем деп атат да. Неге касам ичип атат десе, алым айтып атат, васити деген алым айтып атат. Ай тахлифу лака бихадал балад аллади шаррафтаху бимаканика фи хайян ва баракатика майитан, яни ал-Мадина. Эмнеге Алла Таала Меккеге касам ичти десе, анткени Меккеге касам ичкен себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тирүү кезинде Меккеде туруусу менен Мекке шарапаттуу болгон дейт да. Меккеде туруусу менен Мекке болгондугу үчүн Алла Таала Меккеге касам ичип ла уqsimu бихадал балад, ушул шаарга касам ичемин. Ва анта хиллун бихадал балад, жана сен ушул шаарда турган чакта мен касам ичемин деп Аллах Таала Куранда не кылып атат, касам ичип атат. Анан وهذا البلد الأمين деп та келет бес баягы эме Ваттин сүрөсүндөчү Ваттини ва зайтун ва тури синин وهذا البلد الأمين дегенде Алла Таала Ваттини ва зайтун, тинге жана зайтунга касам ичти, анжирге жана зайтунга касам ичти, ва тури синин жана Тур тоосуна касам ичти. وهذا البلد الأمين жана ушул тынчтык орногон шаарга касам ичем деп айтты. Bunun бардыгы кайсы Мекке шаары болуп атат. Кандайча тынчтык орногон шаар десе, Алла Таала пайгамбарыбыздын берекеси менен дейт. Мекке шаарын аманахаллаху бимуқамихи фиха ва каунихи биха. Пайгамбарыбыз Меккеде тургандыгы үчүн, пайгамбарыбыз Меккеде жашагандыгы үчүн Мекке шаарын Аллах Таала ар кандай жамандыктардан, амандыктардан коргоп койгон дейт. فإن كونه أمان حيث كان. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушунчалык рахмат, адамга рахмат үчүн келген, кайсыл жерде пайгамбарыбыз турса, ошол жерде тынчтык болгон, береке болгон дейт да. Ошондуктан Алла Таала касам ичти дейт. Ва валидин ва ма валад, жана атага касам ичем, жана балага касам ичем дегенде, атадан максат ким десе, Ибрахим пайгамбар дейт. Баладан максат ким десе, Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Ва валидин ва ма валад. Анткени билесиздер, Мухаммед пайгамбарыбыз, Ибрахим пайгамбар, Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыздын 21-чи баласы болуп атат. Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыздан Азирети Ибрахим алейхиссаламга жери 21 атада бар. Такалаттагы ислам тарыхчылары ошол 21 атасын нак даана атап берген. Ибрахим пайгамбарга барып такалган ата тегинде талаш жок, шек жок. Тарыхчылар бир ооздон пайгамбардын ата теги санжырасы туп-туура деп ошону тастыкташкан. Ушунчалык казы, ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Улитту мин никах ла мин сифах" деген. Мен никеден төрөлдүм, мен зынадан туулган эмесмин деген. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын эне тарабында дагы, ата тарабында дагы ошо Мухаммед ата тегинин арасында
никесиз алака Алла Таала сактап койгон аларды. Ошон үчүн шариятыбыздачы жана айтпадыкпы? Никесиз алакага баруу бул өлүм жазасына тартыла тургандай нерсе деп атпайлыбы? Анткени шариаттын негизги 5 максаты бар. Шариаттын өкүмдөргө борозо кармаш керек, намаз окуш керек, зекет бериш керек, жакшылык кылыш керек, мечит салыш керек, илим окуш керек, Куран окуш керек, тахажжуд окуш керек, жакшылык кылыш керек. Шариатта толтура нерселер бар го. Ошол жасалып аткан түйшүк, убаракерчилик бүт бардыгы 5 нерсени негиз тутат да. Ошонун бирөөсү урпакты сактоо. Урукту сактоо, урпакты сактоо, келечек муунду сактоо. Хевзун насл дейт да. Ошондуктан шариаттын бир максаты, ошон үчүн адамдын тукуму бул жашоодо уланыш керек. Адам баласынын тукуму бул жашоодо уланыш керек, максат Аллахтын зикири болуш керек. Ошон үчүн шариатта эркек менен эркек үйлөнмөк турсун, аял менен аял үйлөнмөк турсун, жада калса семьяны пландаштырууну дагы шарият уруксат бербейт. Азыр бизде ушундай да, семьяны пландаштырып атпайбы? Азыр бага албайбыз, азыр мен төрөгөнгө болбойт деп келиндер төрөй коюп атат. Бирөөлөр болсо жок, сен азыр мен төрөйм, качан сен өзүң үй алганда төрөйм, болбосо азыр квартирада жүрөбүз, мен квартирада жүрүп мен төрөйүн деп туруп келиндер төрөй коюп атат. Фик маселесинде ошол семьяны пландаштыруу болобу? Мисалы үчүн 3-тү төрөп, 4-тү төрөп токтотуп койсо болобу десе, эгерде чыны шариаттын назары менен караса, динибизде ошого уруксат жок экен. Эгерде бир орчундуу бир себептер болуп, аялдын ден соолугу жол бербей, эгерде төрөсө набыт болуп, бир майып болуп, же чолок, же мунжу болуп, же өлүп калыш коркунучу болсо, анда мейли уруксат. Бирок дени карды соотуруп, азыр аялдарыбыздын баары килтиңдеп, кутуруп тойлорго барып бийлеп атат. Бала эмизе турган кезинде бала эмизбей атат. Мен бир адамды көрдүм да, аялы ооруп калып келди. Анан мен барып дем салып бердим. 3 күн дем салып бердим да. Аял ооруп атат. Оорусу эмне болгонун билесиздерби? Баягы аялдарга жана этек киргелет эмеспи? Ошол 3-4 айдан бери токтобойт экен да. Кан кетип, аялы боп-боз болуп калган, кан түшүп кеткен. Неге билесиздер? Анткени экини төрөп төрөбөй калган. Балдары килтейип 20-га чыгып калган, 25-ке чыгып калган. Көрсө Аллах Таала аялдын табиятын кайра төрөй турган кылып жараттыр. Матка өзү даяр болмойн ал баланы принимать этпейт. Качан матка даяр болгондо, анан аталык урукту принимать этип, анан бала пайда болот. Жанагынтип биздин келиндер тойго барсаң килтеңдеп бийлеп жүрүшөт, ашка барсаң ошол жакта жүрөт, бирок өзүнүн аялдык функциясын аткарбагандыктын кесепетинде ден соолуктан аксап атат. Жап-жаш туруп 45 жашында эмчегин кесип алат. Не десе рак. Бала эмизгенде андай болмок эмес. Экини төрө ошомойдон токтотуп койгон. Көрсө эмчек деген ушундай назик болот экен аял кишиники. Аны бала эмсе, ал шыпа болот экен. Аны ошентип анан 45 жашында бир эмчеги жок. Жүрүп атат. Ошентип өзүбүзгө кылып атабыз да. Ошондуктан шариятыбызда, ислам шариятында семьяны пландаштыруу деген нерсе жок. Болот, бербесе жок. Бирок сен семьяны пландаштырып, өзүң каалаганда төрөйм, каалаганда төрөбөй коем, кааласам мынчаны төрөйм дегенчелик эмес экен. Алла берген нерсесин алганды үйрөнүшүбүз керек экен да. Бул бала дагы Аллахтан берилген бир жакшылык. Кээде бала адамдын ошол такыба болушуна, мээримдүү болушуна, семьялуу болуу, балалуу болуу адамды бирөө үчүн күйгөнгө үйрөтөт. Сен ойлойсуң, атама күйөм, энеме күйөм, бир тууганыма күйөм деп.
Бирок сен балалуу болгондо чындап бирөө үчүн камкордук көрүү, бирөө үчүн жеген ашты жерге таштап, бирөө үчүн переживать этип уктабай коюу, бирөө үчүн жаныңды берүү эмне экенин Алла Таала ошол бала менен сезе турган кылып койгон. Демек бул Алланын рахматы. Бала төрөбөгөн аял, балалуу болбогон эркек, балалуу болуп көрбөгөн эркектер баягы жүрөгү жумшарышы мүмкүн, жакшы болушу мүмкүн, бирок кайсы бир деңгээлде балалуу болгон атага караганда дээрлик көпчүлүк эми баягы көпчүлүк нерсе боюнча айтканда алар аны түшүнбөйт. Кээ бир нерселер бар, адам ошол ситуацияны өзү башына келмей, аны 1000 жерде көрсө да укса да түшүнбөйт. Аны айтып да бериш мүмкүн эмес. Андагы эмоцияны, андагы адамдагы түшүнүктү, кабыл алууну. Ошондуктан Аллахым бизге шариятты карманып жашоого тауфик берсин. Шарияттан чыгып, өз билгенибизди жасаудөн Кудайым өзү сактасын. Аялдарга да ынсап берсин. Ошон үчүн кыяматта Даджал келгенде, Даджалдан азгыргынан ким аманда калат десе, аялы бар, баласы бар аял дейт го. Анткени көп баласы бар аял, бир баласы эмчекте, бир баласы этек чичип атат, баласынан ошо баласы менен алек болуп атып, биринин көтөнүн тазалап атып, бирине нам берип атып, Даджалдын азгыргынан аман калат деген да. Пайгамбарыбыз хадисте айткан, бала береке да. Азыр бизде аялдарыбыз экини төрөп койгон, алар 20-га чыгып кеткен, аялдарчы үйдө отуруп берип зеригип калган. Адам зериккенден кийин, адамда такыбалык болбосо, намазга болгон умтулуу болбосо, ибадатка болгон умтулуу болбосо, эмне кылат? Только телефон чукуйт, анан күнөөнүн көтүнөн түшөт да. Тиги подружкасы менен жолугат, бу подружкасы менен жолугат. Анан кийин ой келет, мен деген ушундай өнүгүшүм керек экен, менде деген өнүгүү болуш керек, азыр заман ушундай экен деп анан жашынакай күйөөсү менен 20 жыл никеде жүргөн күйөөсүн таштап туруп, мен деген саморазвитияны күчөтүшүм керек деп туруп, мен деген разводко берем, мен сен менен жашабайм, мен деген өнүккөн, современный мындай бизнес леди болушум керек деп туруп, далай аялдар азырчы кыз келиндер күйөөлөрүн чанып кетип атат. Бу аялдар үчүн да Алладан болгон чоң бир сыноо болуп атат да. Азыр аялдар, любой аял менден көп акча табат. Даже 20 жаштагы күйөөгө тийелек жаш кыз менден, могу таксырдан, могу байкеден, могу байкелерден акча көп табат да. Азыр заман ушундай болду. Бу дагычы Алладан болгон сыноо болду. Аялга да сыноо, эркекке да сыноо, жашка да сыноо, карыга да сыноо. Аял ушундай экен. Аялдын табияты эркектен бир азыраак акча табып, эркектин көзүн карап турса, жакшы экен да. Эркектен көп акча тапкандан кийинчи, эркекке муктаждыгы болбогондон кийинчи, кетсең кете бер деп коет экен. Мен деле акча таап атам деп коет экен. Аялдын табияты ошондой экен. Эркекке миллион берсе деле, миллиард берсе деле, келип байкуш аялы менен бөлүшөт экен. Бирок аялың миллион тапсын, аялың тон өзгөрөт. Табият ошондой экен да. Алла Таала аял затын ошондой кылып жаратып коюптур. Бирок акыр замандын белгиси, азыркы заманда кыздар, келиндер ошондой акча таап атат. Айына $10,000 жөн эле акча таап коет азырчы. Карасаң 20 жаштагы, 25 жаштагы кыз. Бир байке жүрөт, байкуш 50-ге чыккан, али временкада жашайт, үйүн оңдой албай атат, балдарына көмүр алып, бирөөсүнө кышка бут кийим алайын десе, бирөөсүнө куртка алайын жетпейт. Бир 20 жаштагы кыз жүрөт, Бишкекте кымбат элдикада үй алган, кымбат эл теппеген машинени тепкен, телефондо акча иштеп атат. Жаш 30-га чыгып калган. Баланы жактырбайт. Апасы байкуш күйөөгө тийсе экен деп чыйпылыктайт. Күйөөдөн күйөө тандап, дагы эле күйөөгө тийбей жүр. Өзү акыл эси жайында болсо, ден соолугу жайында болсо, жеген ичкени күчтүү болсо, анан адамдын табияты ушундай. Тамак кандай жегиң келсе, куду ошондой эле өзүңдүн жыныстык кумарыңды эле кандырыш керек болот. Акча болсо, там болсо, мүмкүнчүлүк болсо, возможность болсо, сулуулук болсо, ден соолук болсо, анан намаз окубаса, орозо кармабаса, жоолук салынбаса, кийгени мини юбка болсо, анан эмне кылат?
Анан кыз жасачу нерсесин жасайт. Бу Алладан чоң сыноо болуп атат да кыздарыбыз үчүнчү. Алла Таала кыздарыбызга да, балдарыбызга да өз ынсап берсин. Ошо таквалык жолду карманып жашоого Кудай Таалам баарыбызга насип кылсын. Ошондуктан азыркы замандагы болуп аткан нерсенин бардыгы ыймандууга дагы, ыймансызга дагы, аялга дагы, эркекке дагы чоң бир сыноо болуп атат. Баягы аялды башынан дейт го. Ошондуктан баланы жашынан, аялды башынан деп, аялды башынан жакшы таалим тарбия бербесе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, аял деген бул кыйшык кабыргадан жаралган. Жөн койсоң ийрейип кете берет. Түздөйм десең карс этип сындырып аласың деген да. Фаидухунна хайран. Ошондуктан аялдарга дайыма насаат айтып тура деген. Азыр аялдар ушундай болуп калган да. Аялдар тура албайт. Аялдар бир нерсе кылыш керек. Аялдарды дайыма бир нерсе алек кылыш керек экен. Аялдарды алек кыла турган эң табигый нерсе аялдардын бала төрөш экен да. Аял бала төрөсө, балага мээр төгүп, үйдө болот экен, үйдүн куту болот экен. Азыр аялдар болсо төрөбөйт дагы, анан сен менен кошо жакка алышып базарга чыгам дейт. Барып банкрот кылат. Анан эркек бакуш баягынын аркасын жабат анан. Ошону мен белелик, азыр келиндер ошондой да. Базарга чыгып алган. Өзү аял иштегенде ошондой экен, бирөөлөргө сыноо болот экен. Аял иштегенде аялдын тапканда эркектикиндей Кудай Таалам берекени аялга камтып атыптыр. Чындап ошондой экен. Ошондуктан аялдар чыгат дагы миллиондорго банкрот болуп атпайбы, анан күйөөсү жабат. Анан кайра эле бир бизнести баштайт, ошондой болуп атат. Чыгылып, ар кимдики ар кандай. Не болсо да, ушу жараткан Аллахтын кулчулугунан калбайлы, пайгамбарга болгон сүйүүбүздү күчөтөйлү. Bunun bardыгы ошол жана семьяны пландоодон келип чыгып кетти. Ошондуктан семьяны пландоо деген нерсе бул исламда андай өкүм жок, андай нерсе жок. Бул адамдын табиятына, диндин көз карашына каршы келген түшүнүк. Азыр тилекке каршы көчөгө чыксаң 95% Кыргызстандагы эл мусулман. Жоолукчаны да, жоолугу жогу дагы, сакалы бар да, сакалы жогу дагы бүт баардыгы мен мусулманмын дейт. Мусулманчылыкта проблема жок. Бирок маселе ошол мусулманчылыкты тутунган адамдардын көз карашында. Азыр жоолукчан кыздар чыккан, бирок алардын ой жүгүртүүсү европача, француздарча, англичандарча, орустардын жана антип дүйнөлүк көз карашта жүргөн мусулман кыздар бар. Умрага барат, ажыга барат, бирок алар өздөрүнүн көз карашы бар. Ал көз карашы Куранга да дал келбейт, сүннөткө да дал келбейт, шариятка да дал келбейт. Ал көз караш кээ бир батыш өлкөлөрдүн, мусулман эмес өлкөлөрдүн көз карашына дал келген. Азыр ошондой аялдар бар, алар жоолук салынат. Алар Кыргызстанда динге кызмат кылабыз деп жүрөт, бирок алар чын-чынына келгенде биз аялдардын укугу, аялдардын анысы бунусу дейт да, алар Курандын ырнырдаган жок. Алар сүннөттүн ырнырдаган жок. Алар чындыгында ошол батыш өлкөлөрүн ырнырдап тансага түшүп жүргөн жоолукчан эже карындаштарыбыз жок эмес. Бүгүнкү күндө бизде диний кырдаал ушунчалык деңгээлде болуп көрбөгөндөй кашас чыгып калган. Алла өзү гана сактаган адамдар ошол балейден амандыкта калбаса, көптөр ошого кириптер болуп атат. Далай ислам университетин окуган кыздар, бүтүргөн кыздар, далай медреселерди бүтүргөн кыздар ошондойлордун тузагына илинип, ошол батыш өлкөлөрдүн, мусулман эмес өлкөлөрдүн ырын ырдагандар. Эң жаман жанагы бизде Кыргызда илгери неме бар эмес беле, билесиздерби? Токойдо проблема башталат экен. Анан Токойдогу өсүп турган тал теректер бири менен сүйлөшөт экен. Бир душман чыгыптыр. Ал балта деген душман экен. Ал чекеден Токойду кырып келаттыр. Бизге да кезек келет экен. Бизди да кыят экен. Десе, ошо аксакал теректер айтат экен да. Ал эмнеден экен десе, башы темирден, сабы теректен экен, жыгачтан экен десе, анда соодабыз бүткөн экен деген. Азыр бизде ошондой болуп калды. Мусулмандарды талкалаш үчүн, мусулмандардын мусулмандык иденттүүлүгүн, мусулмандык шарияттагы калыптанган түшүнүктү бузуш үчүн сырттан мусулман эместер эмес,
мусулман болуп жоолук салынган, намаз окуган, 5 убакыт намаз окуганы болбосо, бирок жалпы 80-90% көз карашы ошолордун ырын ырдап калган бизде, Кыргызстанда толук эже карындаштар бар. Ошолор интернетке чыгып алып туруп сабак өтүп атат. Курандан сабак өтүп атат, хадистен сабак өтүп атат. Бирок алар бурулуп калган. 10 сөз сүйлөсө, 5өөсү аялдардын укугу деген нерсе менен келип эле, аялдардын укугу корголуш керек деген нерсе менен келип эле. Эч качан ислам дини аялдардын укугун коргогондой эч кайсы дин, эч кайсы саясат аялдардын укугун коргогон эмес экен да. Аялдардын укугу ушунчалык шариятта. Кичекей кызды ата караш керек. Күйөөгө чыкканга жер атанын мойнунда. Ичкени, жегени, кийгени. Никеге турган күндөн баштап күйөөсүнүн мойнунда. Эч качан шарият аялды укугун. Ошон үчүн шариятта аял махрамы жок, сапарга чыкса рухсат жок. Кемпир болуп калса чыга берсе болобу десе, болбойт. Кээде ушундай да биз ойлойбуз да. Мисалы үчүн Сауд Арабиясында буга жери Сауд Арабиясы өкмөт 45 жашка жерки аялдар ажылыкка, умрага келгенге болбойт. Махрам керек деген. 45 жаштан жогоркуларга махрамы жок келсе болот. Эми возрастка келип калды деген сыяктуу мааниде айткан. Ханафи мазхабында, биздин мазхабта эмчектеги кыз болобу, 17деги кыз болобу, 30дагы келин болобу, 45деги келин болобу, 60дагы апа болобу, 80деги кемпир болобу, махрамы жок, сопровождениясы жок, сапарга чыкпасын деген. Харам аялга. Эмнеге? У аялдын укугу. Жаш кыз канат тууга кактырбай дейт го. Жаш кызга бирөөлөр алдап коюшу мүмкүн. Бирөөлөрдүн тузагына түшүп калышы мүмкүн. Келиниң деле ошол, аялың деле ошол. Кемпирге эч кимдин көзү түшпөшү мүмкүн. Ага суктанбайт деле эч ким. Бирок кемпирге кызмат керек. Сапарга эч ким карабайт деп жиберип койдум. Бирок ал давлениясы көтөрүлүп кетсечи, же бир жерден баса албай, бир арыктан аттай албай кулап калсачы. Ошон үчүн каяка барбасын аял кишини эркек коштоп жүрсүн деген. Бу аялдын укугун көтөрүлбөгөндө эмне, аялдын укугун паска уруу. Ошондуктан шариятыбыз ушунчалык деңгээлде аялдарды сыйлоого, урматтоого чакырган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошон үчүн энеңди сыйла, энеңди сыйла, энеңди сыйла, андан кийин атаңды сыйла деген Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин бардыгыбыз билебиз. Бардыгыбыз билебиз. Бейиш эненин кадамы астында. Ошондуктан динибиз наоборот аялдардын укугун тебелеген эмес, аялдарды кемсинткен эмес, аялдардын укугун тетиринче көтөргөн. Тоок, короз бар го. Корозда 3 сыпат бар экен да. Биринчиси короз. Таң азанда турат экен. Таң азанда турат. Эркектер ушу 3 сыпатты үйрөнүш керек экен да. Короздан үйрөнө турган нерсе. Биринчиси таң азанда турат. Алар багымдатты каза кылбайт да. Экинчиси короз ушунчалык кызганчак болот экен. Мен азыр бир окуя айтып берем. Үчүнчүсү корозчу адилеттүү экен. Билесиздер, короз багып көргөнсүздөр тоок. Мен багып көргөм да. Балдарым шаардык болуп кетти. Булар таза эчтеке жок дегенде тоокко жем чачканды үйрөнсүн деп атайын бир 5-10 тоок кармап койгом да. Короз ушинтет да, турат да, жем тапса кук дейт. Үнү башкача болуп калат. Тооктор чуркап келип жейт. Анан жакында ушундай болду да. 3-4 короз болуп кетти. Үйдөчү 10 чакты тоок бар. Бир короз, жаш короз да, бала короз. Жаман шустой да. Анан жалаң эле эркектер отурабыз го. Корозчу Алла Таала ушундай кылып жараттыр. Бир күндө 350 жол секирет экен. Анан баягы жана бала короз, билбейм ал 4 жол секирет, бир канча жол секирет билбейм. Бир чоңураак тоок бар, сары тоок бар, жанын койбойт да.
Баягы сары тоокту төртөйлөп отуруп, бир күнү жумуштан үйгө барсам, үйдөгүлөр айтат, сары тоок бак шөлөйүн деп калды дейт. Сары тоок уяга кирбей, нар жакта отун жыйган отункананын астына кирип кетти. Коростор кайталап жүрөт, бара албай жүрөт жанындачы, төртөө талашып. Бирөө асылса, беркилер келип чокулдашып, бири-бири менен чокулдашып атат. Анан кой бу корос болбойт турбайбы? Буларды союш керек экен, анан союп салдык. Мен эмне айтайын дейм? Шариатта да ошондой да. Шариатта корос, мисалы карасаң, корос 10 тоок болсо, бир короос болсо, 10-уна тең карап, тегиз карап, 10-ун тең кысканып, 10-уна камкөрдүк көрөт экен. Эркек ошондой болуш керек экен да. А наоборот, 4 короос болуп кетип, бир тоок болуп калат. Тоок уяга жатпай, отунканага жатып калат экен да. Бул мен мындай өзүм көрүп анан таң, субханалла, ажайып да. Алла Таала адам баласын кантип жаратып койгон. Ошон үчүн шариятыбызда шарият ал 4 аял алсын деп чектеген бул шарият болгон. Ага жеричи 200-250 аялды алган хандар болгон. Мына ошол аялдын укугун тебеле болгон. А бул 4 аял бул адамдын табияты, адамдын муктаждыгы, адамдын башкасы ошого окшогон нерселерден болушу мүмкүн. Анын бир себебин аалымдар айтышы мүмкүн, анын бир себебин жараткан Аллах билиши мүмкүн. Бирок шариятта ошого уруксат берди. Ажайып нерсе да, ошондуктан тооктон ошол 3 нерсени үйрөнсөк болот экен да. Биринчиси таң эрте турганды, экинчиси кызганчаактык. Тооктор кызганат, коростор ушунчалык кызганат экен. Үчүнчүсү болсо ошол тапканын короздун үнү башкача болуп калат да. Кук дейт да мен. Ошонткөнө тооктор менен чуркап келет. Тапканы бир сындырым данда, бирок ошону өзү жебей тоокторго берет да. Субханалла, ажайып. Демек, валидин вама валад дегенде бул жерде Аллах Таала убакыт канча калды. Валидин вама валад дегенде атага жана балага касам ичем деп атат. Атадан максат ким десе, бул жерде тафсирде айтып атат. Хуа Ибрахим. Ибрахим пайгамбар алейхиссалам. Ал эми баладан максат ким десе, бул жерде ишара болуп атат. Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга ишара болуп атат деп атат да. Жана алиф лам мим заликал китабу ла райба фи худал лил муттакин. Куптан болуп калды окшойт, иншалла. Ушул жерге токтоп турабыз. Эмки сабактарда Кудай буйруса дагы улантабыз. Аллахым баарыбызга тауфик берсин, иншалла. 6-күн сайын сабак болот. Келип туруңуздар. Пайгамбарыбыз менен таанышканга аракет кылабыз тереңирээк.